Ош шаарынын тургундары, урматтуу Facebook баракчабызда достор. Бүгүн эртең менен биз Кеңсай массивинде элдер менен жолугушуп, ошол Кеңсай массивинде сиздерге баарыңыздарга маалымат болгондой ошол жерге мурун ген план бекитилип, ар бир жашоочуларга жер тилкеси бөлүнүп, ошол жерде мына токтом негизинде госакты алып, кызыл китеп алып, ошол боюнча бүгүнкү күндө биз элдер менен жолугушууда ошол маселени караганбыз. Бул жерде биз мына жакшы мэрия тарабынан жакшы бир пландар коюлуп, ошо шаарчаны Кеңсай массивиндеги тездетип ошол жерде мындай өнүктүрүү максатында биз ошол көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча маселе көтөрүлгөн эле. Бирок мындай көпчүлүктүн ошол жердеги жашоочулардын кайрылуусу менен мен сиздерге айтып койгум келет, мына башка сөздөргө ишенбеңиздер. Ал жерде мына жерлерибизди алып коет экен, токтомдорду жокко чыгарып коет экен, биздин мына госактарды жокко чыгарып экен деген эч кандай маселе жаралбайт. Бул боюнча мен дагы бир жолу сиздерге кайрылып кетким келет. Урматтуу жашоочулар, урматтуу токтомдун, госактын ээлери, ошол Кеңсай массивинен алган бул жерде негизинен бир эле биз максатта ошол Кеңсай массивин жандандырып, ошол жерде элдердин жашоо шартына жакшы бир шарттарды түзүү боюнча биз жолугушууларды өткөргөнбүз. Ошон үчүн мен айтып кетким келет, токтом, госактар эч кандай жокко чыгарылбайт. Кандай сиздер алсаңыздар, ошол бойдон сиздерде калат. Бул Конституцияда да жазылган, мыйзамдуу боюнча да сиздердин укугуңуздар бекитилген. Ошол Кеңсай массивинде алган жер тилкеңиздерге кандай үй салып, кандай ой максаттар болсо ошол бойдон кала берет. Мен дагы бир жолу ушуну сиздерге тастыктап айтып койгум келет. Госакт менен токтомдор эч кандай жокко чыгарылбайт. Андай сөздөргө, андай башка дагы ушул бузукулардын сөздөрүнө эч кандай ишенбеңиздер.